Keçe günü mına Oş'ta bir kılmış oldu. Hüküm başçısı bayağı. Prokuraturanın hizmetkeri $4.000 aldı mı? $4.000 alıp kılmış kılattağın anı bir sudiyaga verir. Sudiya. Al sudiya üyüne var. Mesela aytı berip oda men açık aytı berebereyin al degen hiç kadar sekret nersesi yok. Al sudiya üyüne var. Al sudiya karmayınca üyüne varsa eşigin açpay turup bayağı algan akçaсын tuvaletке kirip alıp örttüydü. Oşol örttügen hükümdörün toplop жүрüp ekspertizаны ötküzüp жокко тартып атабыз. Мына качып кутула албайт. Себеби бизде бардык баягы доказательстволор болгон. Туурабы, прокуратура? Мына прокуратуранын ошол кызматкерин камады. Эми азыр сотту жоопко тартуу боюнча соттор кеңешине сунушту берди. Туурабы? Сунушуңузду канааттандырып берсе, ал сотту камайбыз. Мына качып кутула алды. 5 сом ала, 10 сом ала качып. Соттор отуруңуздар. Соттордун, судьялардын айлыктарын 300.000 сомго чейин чыгарды. Мына президентибиз айтты, биринчи инстанциянын 300.000 сом кылгыла. Экинчи инстанциясын 400. Жогорку соттукун андан дагы чоңураак кылгыла депчи. Жоопкерчилик сезилсин деп. Ошого дагы болбой, колун салып берген соттор болсо, жоопко тартып. Эми мындан ары мурдагыдай мамлекеттик чоң кызматта иштеген адамдар бай жашабайт. Жөнөкөй пешене тери менен чуркап иштегендер бай жашаш керек. Ушуга шарт түзүшүбүз керек. Урматтуу президентибиздин алдыбызга койгон дагы бир чоң маселеси бул коррупцияга каршы күрөш. Коррупцияга каршы күрөш бул уюшкан кылмыштыкка каршы күрөштөн дагы жаман. Андан дагы оор нерсе экендигин биз өз жоопкерчилигибиз менен сезип атабыз. Мурда айта беретилер, ай коррупцияга каршы күрөшөбүз, андай кылабыз, мындай кылабыз деп баары айтып келишти. Бирок ушу менен күрөшүп келгенде, ушулар менен талашып тартышып келген маалда өтө оор экендигин биз сезип атабыз. Кудайга шүгүр, биздин жасаган жумуштарыбыз негизинде бүгүнкү күндө мамлекетибизге урматтуу туугандар 3 миллиард доллардан ашык акча кайтарылып келди. Бул деген мурдагы биздин бюджеттин тең жарымы. Bizde kim bay olgun? Bizde jalan banditler bay olgun. Mamleketlik çoğun kızmat işleyenler bay olgun. Hakim, gubernatör, minister, jana başkanı bütün şor bay olgun. Karapayın el jurt özü kalıp keteler. Oşor tuğan urukları bay olgun. Oşor jakşı yaşap gelişken. Alardı biz men deputat kıla koysam orada barın joya salam, kıra salam degen kırandarımız kayaktı. Bir öz bir iş kılgandı. Söz menen, tili menen ora olur. Nasamam der eşkisi kılışkandı. Alemi bizim jumuşlarımızda bugün күндө ошол коррупцияга каршы иштерде толук бойдон жумуштар жүрүп атат. Президентибиздин алдыбызга койгон тапшырмасы 2026 жылдын аягында биз отчетун беребиз. Азыркы күндө кескин түрдө коррупциялык элементтер азайды мамлекеттик органдарда. Мурда билесиздер, эң не кылсаң баары коррупция менен чечилчү. Жөн бир дагы даже справка алчу эмес. Мен ойлойм, азыр ушул маселелердин көпчүлүгү чечиле баштады жер-жерлерде. Өкмөттүн башчылары, акимдер, президенттин облустагы өкүлдөрү, шаардын мэрлери, министрлер жана башкаларга биз күндө ушуну сайрап айтып атабыз, кармап атабыз, камап атабыз. Биз кылмыш жаза кодексин дагы өзгөрттүк. Коррупцияга каршы күрөш боюнча. ОПКга каршы күрөш боюнча өзгөрткөн жокпуз. Ошо мурдагы эле мыйзам менен жасаса болот экен, мыйзам менен талкуулабыз. Коррупцияга каршы күрөштө өзгөртпөсө болбой калды. Себеби 2 жыл күрөштүк ушулар менен. Бирок биз кармап отургузган адамдардын бардыгы штраф менен чыгып кетип атат. Мурда эгерде бир коррупция кылса, бир жерден взятка алса, же бир чоң акчаны жеп койгон болсо, ал тергөөчүлөр менен, тергөө тобу менен кызматташса, ошол өзүнүн кылмышын мойнуна алса, жана ошол келтирген зыянды ордуна койсо,
анан ал адамды сотко апарса, сот аларга штраф берип чыгарып жиберчү да. Бул мыйзамдуу болчу. Себеби бул биздин мыйзамда каралган эле. Анан ал штраф менен чыгат дагы 1 ай, 2 ай, 6 ай, 1 жылдан кийин штрафын жойдуруп туруп, кайра эле мамлекет кызматына келип алчу. Мына эми андай болбойт. 21 январь 2025 жылдан баштап биз кылмыш жаза кодексине жаңы өзгөртүүлөр киргиздик. Коррупциялык элементтер боюнча. Коррупциялык элементтерди чыккан 12 статьядан боюнча колго түшкөн адамдар, так, эми тергөө тобу менен кызматтаса да, өз кылмышын мойнуна алса дагы, келтирилген зыянды ордуна койсо дагы, ошол мыйзамдын негизинде жок дегенде белгиленген мөөнөттүн, сроктун жарымын түрмөдө өтөш керек. Жана ал адам өмүр бою кайра мамлекеттик кызматка кайтпаш керек. Анын жакындары, бала чакасы, ата-энеси, бир туугандары мамлекеттик органда иштегендери бардыгы жумуштан тез аранын ичинде алыныш керек. Соттун чечими күчүнө киргенден кийин. Бул айрыкча укук коргоо органдарына, органы безопасности, органы прокуратуры и судов. Так, ошол коррупционердин бир дагы ушул органдарда тууган уругу, жакындары иштебеш керек. Мына ушундай мыйзамды өзгөрттүк биз азыр. Ушул мыйзамдын негизинде жарым жылдан бери иштеп атабыз. Ошондуктан коррупциялык элементтер кескин түрдө азайды. Кылмыштар азайды. Бирок бекинип алып кылмыш кылгандар бар. Аларды биз таап чыгып, аныктап, жазага тартып атабыз. Өзгөн району боюнча кылмыштуу топторго жана коррупцияга каршы аракеттердин натыйжасында мамлекеттик бюджетке 1 миллиард 910 миллион 287 миң сом зыян келтиргендиги аныкталды жана мамлекеттин пайдасына кайрадан өндүрүлдү. Мына Өзгөн району боюнча конкреттүү фактылар. Почти 2 миллиард. Мамлекеттик кызматкерлерден 19 мамлекеттик кызматкер жоопко тартылды. Алардан 2 милициянын кызматкери, 2 сот департаменти, 4 айлык өкмөт башчысы, 2 саламаттык сактоо, 7 кадастр, 1 архитектор, 1 салык кызматынын башчысы, 1 соц коргоо кызматынын башчысы, жана 7 жаран камакка алынды. Эми ар дайым бизге чогулуш өткүзгөндө кылмыш кылгандарды аябаса жоопко тарттылар. Бирок мыйзамдын чегинде жоопко тарткан деп президентибиз талапты койгон. Ошол себептен биз азыр аяп карап отурбайбыз. Сеники, меники, жердешим, таанышым, айылдашым, курсташым жок андай. Ким кылмыш кылса баарын жоопко тартабыз. Ал үчүн мына мен жооп берем. Президент мени ушуга жоопкерчиликтүү деп дайындады. Мен бардым ушун эгер соттор кылмышкерлерди чыгарып берсе, ал соттор менен да иштейбиз. Ушундай болду. Мен бир мисал келтирип айтайын. Бишкекте 3 бекен же 5 бекен, 5 экен. 5 кылмышкерди уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнү соттон чыгарып жиберет. Birinci instansiya alardı 7 yıldan berет, ikinci instansiya sottон чыгарып жиберет. Бишкек шаардык сотунун 3 судьясын ошол кылган жумуш үчүн алар жумуштан кетишти. Мындан ары кылмыш кылган адамдар сот жообунан качып кутула албайт. Пара берсе да качып кутула албайт. Ошон үчүн кылмыш кылбаганга аракет кылыш керек. Кылмыш кылдыңбы жооп бериш керек болуп калат. Бирок ошолордун арасында кээ бир кылмыштар бар, мына случайный кылынып калган кылмыштар бар. Мындай бир байкабастык дагы деп коет, жанагы ушундай кылмыштар бар. Ошол кылмыштардын баардыгын биз таразалайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оля деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга
мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайдыгер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса, энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге М-банк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салымыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын.